Көкбөрү федерациянын президенти болуп, биринчиден ушу Талас облусу боюнча Манас районунан Болот Эсентаевич деген акебиз чыгып, Манас бир командасын түптөп алып барып, жакшы жетишкендерге жетишкен. Мына ошол кезде чапкан акелерибиз мына баардыгын жүзү жарык, жашнакай, төрт көз түгөл аман эсен ушул жерде бир дасторкондо отурабыз. Анан Манас районунан дагы Мусадил аке раматлык международный судья биринчи биздин райондон чыккан калыс. Анын да эмгеги зор. Мыкты ат, мыкты улакчы намын алып келген биздин районубуздун буйруза учу кур эмес да. Анан ал кишилер Кудайга керек экен да көзү жок болуп атат азыр. Бир аз ошолорду эскерип, Куран багыштап, ошодон баштасакпы деп турабыз кечен. Анан кийин аксакалдата, улуулата, жетекчилер, капитандар сүйлөп, ынтымактуу бир чай ичип, анан биздин мына кече барып экинчи лигада байгелүү орундарды алып келген биздин жаш улакчыларыбызга рахмат. Ушул акелерибиз 9-майдада буйруза баратат. Үкөлөргө акелерге да бата берип, жашнакай узатып коелу. Токон акебиз Куран окуп койдуңуз. Ауzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal mustakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad Allahu samad lam yalid ve lam yulad ve lam yekul lahu kufuven ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad Allahu samad lam yalid ve lam yulad ve lam yekul lahu kufuven ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad Allahu samad lam yalid ve lam yulad ve lam yekul lahu kufuven ahad. Subhan rabbike ma yasifun ve selamun aleyküm. Elhamdülillahi rabbil alamin. Amin amin. Tilavat Kur'an, salavat iman, slokan Kur'an soğunu, şerde alakan jay oturgan pendelerin үйүнөн өтүп кеткен арбактарга, жана ошондой эле Мусадил акенин арбагына, Болот Эсентаевичтин арбагына, жана ошондой эле Адам атанын арбагына, пайгамбарлардын арбактарына, пайгамбардын пайгамбары Мухаммед алейхиссаламдын арбагына, сахабалардын арбактарына, алардын үй бүлөлөрүнө, күн чыгыш менен күн батышта яткан, артында Куран окуй турганы жок момун мусулмандардын арбактарына соогун багыштадым. Яткан жерлер жайлуу, топурактары торко болсун. Я Аллахым билип билбей кылган күнөөлөрүн кечирип, көр азабы тозок азабынан сактап, бейиштин бакчасынан орун бере көр. Раббани атина фи дүйнө хасанатан, ва фил ахирати хасанатан, ва кина азабанар. Так, жигиттер, баарыңарга ассаламу алейкум. Мына кече жакында орозобуз да бүттү, элибиз аман, журтубуз аман дегендей. Ушул эмки жылга орозобузга баарыбыз толук төрт көзүбүз менен түгөл келейик. Анан ага чейин дагы бир жакшы иштерди кылдыңар. Алла ыраазы болсун силерге. Мен бир ооз айтып кетейин, жерде отурган сол жагымда турган балдар теге Союз таркагандан баштап мен ушуну айтардым мурда бир кичине тарыхын айтып коеюн да. Тарых деген мындай да, Манас 1 деген команданы Болот Шерниязовдун убагында ушу Көкбөрүнү көтөрүш үчүн бүт региондорго кыдырып,
Ana биздин районго да келген. Ошондо ушул балдардын баары ар кимибиз ар бир айылда кадимки чапанга чабып жүргөн балдардын, о жигиттердин баары. Аны ошондо ушундай көкбөрө кылайын деп атам, жаңы тайгазан кылайын деп атам деп биздин Манас районго келип баарыбыз чогултуп кичине ар бир жерге өзүнүн спонсор болуп чыгарып улак чыгарып берген да. Аны ошондон кийин мынакей Манас 1 деген команданын тарыхын айтып атам да. Биринчи Манасты айтайын да. Анткени ушунда могу балдардын баары дайым болуп калып чогулгандан кийин бир ал убакта спонсор деген жок. Болот Шерниязов менен экөөбүз акимчиликке бардык. Акимчиликке барганда акимге кирердин астында ошондо сурап калды да Бокең мененчи. Майрамбек, сен мына команданын атын эмне кылайын деп атасың деди. Мен айттым, ошондо Манас район деген атыбыз бар. Манасга ылайыктуу болсун деп ошондон болот. Мен Манасты айттым да, Бокең Болот Шерниязов 1 айтты да. Манас 1 болсун деп анан ошондо райондун акимине киргенбиз да. Ушул эми кичине спонсор болсун дегендей кылыпчы. Анан ошону Манас 1 деген команданын атын биринчи айтып кеткеним ошо Манас деп мен койдум. Ал убакта бул балдар команда түзүлгөндөн баштап ушулар менин жетекчи кылышып алган. Манас 1-ин жетекчиси болсун. Главный тренерибиз Ашым болдук. Экөөбүз ушул балдарды Бишкекке Кыргызстандын биринчи кубогуна, президенттин кубогуна апарганбыз да. Ошодон бери мынакей тарыхта Кыргызстан боюнча тарыхта биринчи ушу Манас 1 командасы президенттин кубогуна биринчи чыккан финалга ушул команда болчу, мына Манас 1 командасы. Ал тарыхта турат. Анан даже китеби да бар. Ошодон баштап Манас 1-ди жетектеп жүрдүк. Мына Ашым экөөбүз ушу балдарга 1000 мерте шүгүр. Ал убакта аттар деген билесиңер жок, азыркыдай түшүнүк жок. Акимге барсаң да, айыл өкмөткө барсаң да спонсор балдар жок. Шылып ар ким өзүнүн үйүндөгү чогулткан менен эптеп могу немеге Кыргызстандын биринчилигине ушундай деңгээлге чыкты да ушул балдар. Ар бирөөнүн аттарына мына Жүнүстүн өзүнүн ат кличкасы бар. Мен ушулардын баарын заявка бергенде ар бирөөнүн кличкасын жазып бересиң да. Ошодон бери мынакей мен ушул Манас 1-ин историясын тарыхын айтып кеттим. Ошодон бери биз да ушу 2 жыл катарынан уда бардык. Ал убакта Манастан Талас областы боюнча ошол эле Кара Бура районунун, ошол эле Талас районунан эч бир команда чыккан эмес. Ошодон кийин финалга чыккан биздики болду. Рассветтен утулуп калдык финалда. Аны өздөрү билет эмне себептен. Анткени Бокеңде рахматы кечирип койгула, жер жамандап барбасын. Анын деле өзү Көкбөрө федерациясынын президенти болуп атып, Талас районун, Манас районунун өзүнүн айылы утуп кетпесин дегендей кылып, бизди түрткөн экен да. Мен кийин мага айтып берди. Бокең өздөрү кичине болсо сокулукту көтөрөк, чүйдү көтөрөк деп кичине көрүп, жүрөгү таза да ал кишиничи. Биздин өзүбүзгө дегенсип, бизди жана финалга биринчи эместе алып кетпесин деп, биринчи кубокто президенттин кубогуна. Ошондо Бокеңдин өзү чүйдү кичине көтөрмөлөп, бизди артка тепкендеги ошол экен да. Кыскасы да, түшүнсөңөр. Эми азыр андай эмес, буюрса күчтүү утат. Эми мындан ары силерде кечөөнү телевизордон көрдүм. Ушундай сүйүнүп, эмне кыларын билбей жүрөт элем. Ушундай биздин айылда, биздин райондо ушундай балдар бар экен. Жанагы Нарбек деген ал өзүмдүн күйөө балам болот. Ушуга 1000 мерте бала чагасы менен аман болсун, ушу балдарды уюштуруп, чыгарып, ушу Кыргызстандын телевизоруна чыгарып атканга силерге 1000 мерте шүгүр. Анан жанагы талисман деген атты ким чапты эле? Мурат, ошол жанагы неме Израиль экен аты болот ошол чүйдөгү. Ошол ат ал кишиде чоң спонсорго жарайт. Рустам деген баласын билесиңби? Ошо иним болот. Буюрса жанагыдай спонсор жагынан, же тиги бул жагынан эми мындан ары уже силер бизди чыгарып койдуңар, жүрөгүбүздү кайра канды айландырып. Энди бүт жагынан көмөк, жардам, совет биз жактан эми мынакей аксакалдар отурат. Ушулардан эми кичине тарбия, кичине урок алып тургулам буюрса. Аны энди эмнерде кимгер жетектейсиңер, жана биз өзү жана улан айтып кеткендей, уланыбыз жана сунуш кылды Нарбекке.
Ал ошол бойдон кала берсин, кийин дагы өзүнүн ответин урабыз. Анан эми мына жерде биздин өзүбүздүн эски балдар, биздин Манас бирдин тарыхта калган историяда бул Кыргызстан боюнча финалга чыккан Кубок президентага эгемендүүлүккө чыккан ушул команда. Тарыхта китепте турат. Мен жаңа неме бар го, жана урус сары. Ким эле биздеги? Расулга постоянно барган тилейм. Сен бир анда-санда Манасты бир чыгарып койбойсуң. Айтып койбойсуңбу? Мындай бир эскерип, тиги буларды Бокең менен Далай сен курдак кылып бердиң эле бизге деп. Ансагандай эми буюрса силердин алдыңарга ушул милдет, бир жагы жакшы ниет. Эми Манас бирди өчүрбөй кайрадан өркүндөтөйүк, күчтөнтөйүк. Балдар десеңер балдар, аттар десеңер аттар жагынан жардам берейик. Анан азыр турган жерден чогултуп бирке силердин иш башында мына жерде 6000 сомду чогултуп берейик. Кимгер аласыңар? Кичине болсо да көмөк болсун, жардам болсун азыркы ишиңерге, Жерде капитан болсо мына 6000 сомду келип алып койгула. Мына биздин Манас бирдин атынан мыяктагы 3, 4, 5, 6. Конвертimiz жок. Силерде 6000 сом салып коюп иш башы болсун, эмкиде жеңиштүү болгула алтындарым. Давай. Дагы эми бир оз дагы айтып кетейин тарыхтын арасына. Бул эми Бокеңдин мейнети да, бул жерде Бокең деген бул ушул көкбөрүнү чыгарып, ошонун артынан правила жазып, тайгазанды чийип, жанагыдай аут-сауттарын хоккейдин правиласын алган да. Анан кичине менен де совет сураган. Мен өзүм физкультурада окуганмын. Жана Жоломандын атасы мен тренери болчумун. Назарбекти тренери менмин. Аны ошондо кичине Бокеңде сурачы да, кичине. Мындай кылайын деп атабыз, мындай кылайын деп атабыз, мындай болот деп ушинтип чыгарган. Бокеңдин атын өчүрбөйүк. Анда санда эстеп коёюк анда. Жер жамандап барбасын, жигиттер. Биздин бардыгы Кудай кааласа немеси биздин Манас районунун жакшы шансы бар дагы буюрса. Манас бирди высший лигага чыгарганга. Давайте. Көкбөрүнү сүйөрмандары, күйөрмандары ичкен ашын жерге коюп, шуну бир өнүксө экен, бир ийгиликтерди жаратса экен деген балдар отурасыңар. Жаманбы жакшыбы насиптерине жазган экен. Убагында ошо Көкбөрү республикалык деңгээлде уюшулганда башында барып биринчи чемпионатка катышып, байгелип экинчи орунду утуп келген акелериңер отурат берди. Баарыбызды ушул жерге насибибизди кошкон Кудайга миң мертебе рахмат. Ошол эле учурда ушуну уюштуруп аткан көнөкөрлөргө да чоң рахмат. Ар кимге эришип үй бүлөлүк бакыт каалайм. Ишиңерге ийгилик каалайм. Анан эмне дейбиз? Убакыт деген тез эле өтүп кетет экен да. Убакыт деген тез эле өтүп кетет экен. Ошол өз убагыңарда как спортсмен катарында өзүңөр каерде болушуңарды, анан каерде турганда ийгилик жаратканга шарт түзүп бере аларыңарды ойлоп ойногула. Булакты бирөөлөр айтат, илгертен жиндилердин оюн деп. Бул өргөкүрөктүктүн оюну негизи. Бирок ошондой эле, ошончолук техниканын, ошончолук аң сезими өйдө адам гана. Бир мындай отурган адам айтып коостото берет. А жазаган деген бул башка нерсе. Ийгиликти жараткан деген вообще башка нерсе. Ага биринчи Кудай оомин деш керек. Бир адамга Кудай оомин деш мүмкүн. Бир уюшкан топко оомин деш мүмкүн. Бир элге оомин деш мүмкүн. Ошо силерге кааларым, ушул биздин Манас районунун эле эл эмес, бүт республика колдогон, бүт республика каалап баалаган ийгиликти жаратып, ошо Макем айткандай экинчи лига эмес, биринчи лига менен эле токтоп калбай, жогорку лигага чыгып, международный деңгээлде оюн көрсөткөнүңөргө тилектешмин. Буну уюштурган киши, анан мунун башында турган деген бул өзүнчө бир адам мындай сөз менен айтып түшүндүрүп жеткизе турган маселе эмес. Бирок мен каалар элем
Ушу биздин эмгекти баалаш үчүн ар кимге Кудай башчы болгонду насип кылсын. Үй бүлөңөргө эле эмес. Вообще команданы жетектегенди ар кимге бир жылдан болсо да насип болсун. Ошондо биздин эмгек эмне экенин түшүнөсүңөр. Бул кандай эмгек менен, кандай немени чеберчиликти талап кыларын түшүнөсүңөр. Азырынча мына оюндун чебери болуп атасыңар. Ушу ийгилиңерге ийгилик, үй бүлөлүк бакыт, ишиңерде ишылып ийгилик болсун. Жалпы баарыбыз ден соолукта бололу, элдин конушу аман болсун. Эл ичинде бар бололу, бири-бирибизге арка жөлөк болуп жүрөйүк. Колубуздан келишинче көтөрмөлөп, жок дегенде бир аты күйүгүп турса, атын жетелеп коюп, жок дегенде өзү күйүгүп турса, сууртатып турганга бар болоюк балдар. Мен айтарым ушул. Ортото болсун. Ийгилик, ийгилик. Ассаламу алейкум жамаат. Биринчиден ушул Кудай ден соолук берсин да. Анан мына ушул биздин эки жетекчи айткандай ушул биринчи ушул Кыргызстан боюнча республикалык деңгээлде ошондой немеде ушул Болот Шерниязов ушул команданы уюштуруп ушул алып барган да. Мына ошондо биз ошол бокеңге уят кылбай, жер каратпай ушул экинчи орунду алганбыз. Анан 2 жыл 3 жыл катары барып жүрдү. Анан эми жаш өттү, баары токтоду. Мына токтоп калган, өчүп калган гүлдү кайра силер гүлдөнттүңөр. Мына силерге рахмат жаштар. Мына ушу Манас бирдин атын чыгарып, мына кечегиде силердин оюнуңарды көрүп мен турган жерден мына потолокко секип чыккым келди. Чындыкта мына чындык. Ушунчалык сүйүндүм. Рахмат силерге. Мындан ары да ушул силерге айтарым, ушу кааларым ийгилик, араңарда ынтымак болсун, үй бүлөңөрдө бакыт болсун. Ушул каерде жүрсөңөр да аман болгула, бар болгула. Şu baldarga birinciden kaalarım үй бүлөлүк бакыт бар болгула, аман болгула балдар. Жакшы жашаан баштадыңар, жакшы жолго түштүңөр буюрса. Жолуңар ак болсун, шыдыр болсун. Ар дайым ушул жакшы жолдо жүргүлө, мен айтарым. Быйылкы оюнду биздин эмебизди канаттандырдыңар да. Манас 1-ди şu Narbek şunun formasına çeyin okşoşturup büröğün bayağı bizdikinde aranjıvı forma kılıp büröğüsün kara forma kılıp ek forma giydinger uşul formanı götürüp jakşı oyun alып barışыңарга men tilekteşmin. Anan em bu tarıkta oturgandı tarıkты айтсак kitepte sилердики bir 3 yılda buyursa Kuda kalazda tarık bolot sилердики. Muna 3 yıl dele. Al biz 3 yılda kандай emgek kıldık, kандай janандай oyundardı көрсөттүк, no bro. Bizdiki kitepte oldu da. Azırkı sилердики mına bir yerde oynap atсаңар, biz сразу көрүп аттык şunun bardığın. Жакшылык болсун ушул бүгүнкү отуруш баарыңарга ынтымак, ырыс бакыт консун, үйүңөргө кут береке кирип турсун. Рахмат балдар. Мақұлым, ассаламалейкум, урматтуу жамаат. Урматтуу биринчи Манас 1 командасынын курама командасы ушул жерде отурат аксакалдар. Силерди көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз, силерге таазим кылабыз. Андан кийинки тарыхты кайра жаңылап, ийгиликке жетип жаткан биздин экинчи жолку Манас 1 командасын кайра төрөлтүп, кайра жаңылап чыгарган ушул жигиттерге таазим. Азаматсыңар жигиттер, Алла жар болсун силерге. Билегиңерден күч кетпесин. Жүрөгүңөрдөн жалын кетпесин. Мен бул оюнду баятан бери айтып атпайбы? Стратегиялык оюн, спортсмен, ар бир спортсмен акылы менен достошмойн эч качан ийгиликке жетишпейт. Мен мына ушул жерде отурган жигиттердин бардыгына мен ойлойм ушул өзүнүн акылы менен достошкон, төп келишкен жигиттер бүгүнкү биз сыймыктанып отурган жигиттер ушул жерде отурат деп. Анткени спортто баш иштемейин эчтеке жете албайт, билесиздер, а? Биз деле убагында спортсмен болдук, жаш болдук, биз да көрдүк. Бул Кыргыздын эң улуттук оюндарынын ичинен бул эр азаматтардын оюну да. Жүрөгүндө жалы бар адамдар ойнойт бул оюнду. Сыртта карап турсаң жүрөгүң түшөт, ичине кирсең өзүң сезбейсиң дегендей азаматсыңар. Ушул акелерди, ушул биздин Манас 1
командасынын түптөгөн курама команданын атын өчүрбөй кийинки жаштар ушуну улап кете беришиңерге тилектешпиз. Бул жерде Өмүрбек, Ноорус деген Кыргыз элине, Кыргыз Республикасына таанымал кыргыз спортунун эң мыкты оюнчусу деген наамды алган жигиттер отурат. Биздин сыймыгыбыз аман болгула, бар болгула. Анан ушул жерде отуруп улакчылар угуп отурсаңар, ушу Манас районунун улакчылары ушул балбандарыбызды аяп сактап алалы жигиттер. Булар улакты басканда тепкилеп сабап буту колун сындырганга аракет кылбайлы. Буларды сактайлы көзүбүздүн карегинде. Кудай буйрса, булар алдыга биздин районду сүйрөй турган жигиттердин биринен. Но Турусбек Манас районунун жаштарын колдоп жүрөсүңөр. Баардыгыңарга ийгилик, бар болгула. Биз да четте турбайбыз. Колдон келишинче жардамыбызды беребиз иншалла. Рахмат барыңыздарга. Жакшысыңарбы? Эртеден бери мына улуу аксакалдар айтып аткан тилектин баарын каалайм. Бар болгула, аман болгула, ишиңерге ийгилик. Ушундай баштап, иймип чабып аткандан кийин этегине чейин жакшына чабып жүргүлө. Бөөдө кырстан тыш болгула. Ат жыгылбай, мүдүрүлбөй, буту колуңар аман эсен ышылып, жакшынакай болуп чабып жүргүлө. Ийгилик каалайбыз. Качан да болсо. Анан убагында биз да бир аз чапканбыз, эми бактана албайбыз. Кичине. Анан силер дагы бизден дагы чоң ийгиликтерге жеткиле. Биз экинчи болсок силер биринде алганга аракет кылгыла буюрса, иншалла ошону жууп, ошондо отурганда дагы бир жакшы ниет тилектерди айталы. Кудайым ушул күнгө жетишкенде миң мерте тооба. Мына силерди жетектеп жүргөн балдарга рахмат. Нарбекке окшогон, жана Турусбекке окшогон, Акы, ким дагы жаштар, Исламбай, ушул айтылбай калса кечирип койгула ошо жигиттер. Ошо колдоп аткандарга жана айтылып кетпеди, өзүңөр көтөрүп, жетектеп, кошо чуркап жүрмөйүнчө түшүнбөйсүң деп. Биз деле убагында көргөнбүз. Спонсору жок, чөнтөгүбүздөн чөп сатып, жамбылга эптеп барганбыз. Негизи болгон окуя анда эч кандай спонсор жок эле барганбыз. Биринчи ошо Кудайга миң мерте тооба деп атпайбы, ошол ата бабалар чабып келген бул улакты. Биз ойлоп тапкан эмеспиз да. Биринчи ошол кишилерге ыраазы бололу. Анан кийин Шерниязовго ушу Тайгазанды ойлоп чыгарып, бизди келип ушундай команда түздүк. Башчылар отурат бул жакта. Командада оңой жерден түзүлгөн жок, жерде эптеп септеп анан арабага кошуп жүргөн аттар менен баштаганбыз. Силердикиндей багылган эмес анда аттар. Ошо менен барып оюнун көрсөтүп келгенбиз. Азыр силердин атыңар жеген жемдин бирөөнү да жеген эмес биздин аттар. Анан эми ошонун арасында мен чапкан көк бээни эң мыкты ат деп байге берген. Анчалык деле көп сумма берген эмес, бирок ошонун 80 айгырдын ичинен бир бээге берилген да. Күлүк бээ болчу. Анан айырдан мен байге алам деген ойдо деле жок болчу. Жок жерден эле чакырып ушундай берилип калды. Кубанганыма Шерниязды кучактап өп жибердим. Анын бир сомун деле алган жокмун, Дускага берген ат нээси деп. Ошол. Анан эми ошентип чапкандан кийин көргөзүп чапканга аракет кылгыла жигиттер. Анан аразында эле жүрө бербей. Жакшы, ийгилик баарыңарга. Мындан да чоң нерсени күтөбүз эми буйрса. Манас бирди кайрадан жандандырып атканыңарга чоң рахмат. Мели сүйлөсүңбү? Жанагы берде мындай да. Жанагы көк бийемен чапканда техниканы ушул чыгарганда жанагы чабып барып туруп немеден эңип кеткендичи. Бүлүт эмес, кадимкилер жерден эңкейген. Старттан бул анткени эч убакта Ош командасы, Чүйдүн командасы эч убакта эч ким чабып барып эңкен эмес. Ушул Нургазы, Азамат ушул үйрөттү да ушул техниканы. Мисалы көк бие менен астына чыкканда артынан 7 айгыр келатса келешти качапта. Көрсө эңкейт дегенде бактагады көшөбүз. Жок ошол жок эми. Бул Нургазы эңкейип чапты да ошол. Анан бир нерсе айта кетейин, Орус эринин кашын мен ойлоп чыгаргам, айтып коеюн, эсиңерде болсун. Эң биринчи мен
жаман темирди эле сваркалап барып ошодон калып кеткен ушул. Оор жерге каш сваркаланган. Автору менмин. Өтүп кетейин. Шерге келип барып отурганыңарга ушул рахмат, Алла ыраазы болсун. Бул энди Манас бирдин башталышы, биринчиси ушул Бокең баштаса, экинчисин ушул Муса Дилакенин баласы баштаган урмат. Анткени 92-лерде немеси болуп калды. Чогулуп берди, чай бермей. Ошол жерге мен каратымды апарып, ошол жерден сүйлөп калдым. Мен атам сиздер менен чапты эле. Алла буйрса сиздер жетектеп барсаңыз, ошону бир көтөрүп чыкканга биздин кудуретибиз жетет, аттарыбыз бар, өзүңүздөр балдар чогултуп барсаңыз деп. Ошол сөз мына Алла буйруган, Алланын кулагына жеткен экен, ушинтип түптөлүп, ушинтип барып атасыңар. Мен силерге кааларым мына Алла буйруган экен, буда 1-лигадан 2-лигада чабып атсыңар. Энди 9-май өткөндөн кийин 1-лигага өткүлө. Эмки жылы Алла буйрса, высшийдан көрөйлү да силерди. Ушул жигиттердин баарына силерге ыраазымын. Чынын айтканда, силерге ыраазы болгонум анткени аман-эсен төрттүгүңөр түгөл аман үйүңөргө келген үчүн ыраазым. Анткени бирөөңөр больницага түшсө ошол жерден ата-эненин эң биринчи силер кулаганда биз кулагандай болобуз да. Ар ким өзү ар күндөй түшүнөт чыгар энди. Мен өзүм ушундай да. Анан бул эме акем ала бөлөм, ашым бөлө. Жетектеп кеткенден кийин 5 жыл өзүм жетектедим да, анан мен мынтип жетектедим деп айтпайм, бирок Алла күбө да. Кандай жетектедим, кандай кылдым. Эми мен силерге барыңарга кааларым. Арга барып келиш эле максат эмес. Арга барып өзүңөрдү көрсөтсөңөр, силерди эл тааныш керек да, чынын айтсам. Силерге аман-эсен жүргөнүңөр биринчи силердин үйүңөргө керексиңер. Анан кийин азырынча ойноп аткан экенсиңер, бизге керексиңер. Анан бир убакта бизге окшоп отурасыңар. Алла буйрса ошол күнгө да жеткизсин. Амин. Ассаламу алейкум, акелер. Ушул эл колдоп алып чыгып аткан айын баарына таазим биринчиден. Ошо жакшы чапканга аракет кылабыз. Ошо. Салам алейкум. Акелер, аяш аталар. Биякта мен баягы кичинекей кезимен атамды ээрчип сиздерди көрүп, сиздерди ээрчип чоңойдум негизичи. Мындай кезимен сиздер менен чогуу жүрүп, сиздер жеген тамактын кешигин жеп чоңойгом да. Анан эми мен эмнеге мындай ой келген боюнча айтсак, баягы шаарда жүрөбүз, улак көрөбүз. Дайыма чоң улактарды көрүп, анан негедир бир мындай эме сезим боло берди. Эмнеге биздин балдар барбайт депчи. 3 райондон балдар барат. Биздин балдардын баары башка жакта чабат. Анан ошондо ой келип жүрүп, былтыр мурда жылдан баштап эле мына Норустун да көзү турат. Айтып жүрдүк Норuz, балдарды алып келели, өстүрөлү деп. Анан Кудайдын кулагына жетиптир, Кудайга шүгүр. Анан Нарбек эде ошону колдоп, акелер баарыңар колдоп ушул күнгө жетип атат. Балдардын билегине күч, намыска жарап жүрө бериңиздер. Сиздерге рахмат колдоп келгениңиздерге. Ассаламу алейкум. Манас бирдин ардагери, биздин аяш аталар болот. Баарыңыздарга ден соолук, үйүңүздөргө тынччылык. Анан ушу Манас бирди быйыл жетектеп чыгарып, акылдашып, могу Нарбеке, Турсбеке, могу бияктагы акелер ушу сунуш кылды да, кышында. Бир чыгарып келели Норuz турнирине деп. Ушу баягы сиздерден бери ушу 24 жыл өттүр да. 24 жылдан кийин ушу Манас бирди дагы бир чыгарып коелук деп. Анан ушу ким ушу Манас бирдин жаштарын буйрса дагы алдыга жетектегенге спонсор жагынан, ат жагынан көптү күрзөгөлү болот дейт. Ушу жардам берип, ушу команданы улантып, 1-лигага чыгарып, 1-лигадан высший лигага чыгарып, ниеттер жакшы да. Бирде ошо колдоо болсо, спонсорлор жакшы акелер колдосо, ат жагынан, акча жагынан команда чачырабайт да.
ошону чачыратпай эми түп тамыры менен чогуу баарыбыз биргеликте иш алып барып командага жакшы неме мээнет кылып команданы түптөп жүрө берейик. Баарыңыздарга рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу жамаат, урматтуу аксакалдар, акелер, инилер. Колуңуздардан улакчылардын билектен күч кетпесин, аксакалдардын акылына акыл кошулуп, аксакалдык бир жол жобосун кармап жүргөн бир жакшы аксакалдардын болсун бар. Эмне дейбиз? Бул оюнду эр жигиттердин оюну, улагыбыз өркүндөсүн, өссүн, ушу спорт аябай бийиктегенге биз да колдон келген салымды кошуп турабыз. Анан ушу ойноп кеткен балдарга чоң рахмат. Кырсыгы жок, дайыма бир биринчиликте жүргүлө жигиттер. Аксакалдар, силерге да рахмат. Жетектеп жүрүңүздөр, ойнодуңуздар. Ошо оюнубуз өркүндөп, эч качан балдар аттан кулабай, билегинен күч кетпей, такымынан убак кетпей, баарыңыздарга намыс, бары болуңуздар, аман болуңуздар. Ассаламу алейкум, урматтуу акелер, жамаат. Баарыңыздар биринчи өтүп кеткен орозуңуздар менен, орозуңуздар бар кабыл болсун, кылган дуа тилектериң бар кабыл болсун. Анан негизи ушу күндү уюштурган ушу жигиттерге биринчи рахмат айтып кетели. Неге дегенде ушул Кутушка, Самашка, Кубанбекке, анткени Манас бирдин биз чын айтканда тарых болуп атпайбы? Тарыхта билбей эткенбиз да кимдер чапкан экенин. Көчөдө көрүп жүргөн эле акелер, бирок действительно ким чапкан, ким оюн көрсөтүп турган чакта билбей эткенбиз. Анан бүгүн көрүп абдан сүйүнүп атабыз. Өйсүн акелер мына ушундай Кудай буйрса жакшы деңгээлге жетишкен экенсиздер убагында Манас 1 деп чыгарып. Анан ошолордун атын өчүрбөйлү деп мына азыркы чыгып аткан Манас 1ге ошо колдорунан күч кубат кетпесин. Ар дайым Кудай буйрса биздин районду бул высший лигадан көрсөтүп турган жакшы балбандардан болсун. Эң кылабы неме экен, ынтымак экен да. Эгер Манас району ынтымактуу болсок, Кудай буйрса жакшы акелерибиз бар. Ушул балбандарды колдой турган болсок, бир топ эле оюн жакшы оюн көрсөтөбүз деп ойлойбуз да. Анткени 4 жыл болуп калды, быйыл даже 5 жыл болуп атат. Жаштар жетектегенде башында менде ушундай бир аз баарыбыз патриотбуз да, сезимдер бар болчу, анан анча-мынча акелер колдой кеткенде жаман обидно болчу да. Ошол үчүн биз да ошо буларды колдой койбой, наоборот, кичине колдоп, колдон келишинче жардам болуп, колуна кол, бутуна бут болуп берсек, жакшы деңгээлге жетсек деген ойдобуз. Ошол эң главный бөөдө кырсыгы жок, жакшы оюндар бизге тартыла берсин. Манас 1дин атын өчүрбөй, эми Кудай буйрса высший лигада көргөнгө аракет кылайык. Колуңуздардан күч кубат кетпесин. Ынтымак болсун главный. Ынтымак болсо баары болот дейт. Анан ушул бүгүнкү күндү уюштуруп берген жигиттерге да рахмат. Чын ушулар болбосо минтип жагы башып бирикпейт эле. Алла ыраазы болсун баарына. Ассаламу алейкум, урматтуу байкелер. Эң негизгиси, эң биринчиден бизди жараткан 12-че соо алтышаныбызды аман кылып, ушул жерге эл катары келгенди насип кылган Аллах Таалама чексиз мактоолор, шүгүрлөр болсун. Каерде отурсак дагы эң негизи ушу Аллах Таала макталыш керек экен, ошо Аллах Таалага чексиз мактоолор, шүгүрлөр болсун. Жана улуу кичүүнү сыйлаган, сый урматты үйрөткөн, ушундай жакшылыкка бири-бирибизди чакырган үйрөткөн сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи жана салаваттар болсун. Анан ошо бизге жол көрсөткөн акелер сиздерге чоң рахмат. Үй бүлөңүздөр менен бактылуу болуңуздар, балдарыңыздардын жакшылыгын көрүңүздөр. Манас 1 болуп, мынакей биз кичеке болсок да баягы бир аз билип калдык да. Ушундай ийгиликтер жаратып келгенсиздер. Ошо сиздердин артыңыздардан үлгү алып, алдыга бир аз болсо жылып атабыз. Анан кийин биздин жигиттерге билектерине күч кубат берсин Аллах Таалам. 12-чөзүн соо 6 санын аман кылып, үй бүлөсү менен бакубат жашоодо жашоону насип кылсын. Анан ушул бизди колдоп, коштоп жүргөн акелерибизге чоң рахмат. Аман болуңуздар. Анан кийин ушинтип бул нерсени уюштуруш деле тамаша эмес. Ушинтип ортодон патриот сезим болуш керек да, ортодон ушинтип чыга калып, ойдо жок жерден алып барып келди, сый көрсөттү. Бияктан колдогон акелер болду, тияктан колдогон достору бар экен. Ошол жерде сбордо жүрдүк. Канча күн жүрсөк дагы бир күн үйдөн тамак жегизбей, ошол жерде достору күндө кафеден тамагын алып берип, ушу балдарга баягы дем күч болсун деп жакшы сөздөрүн айтып, колдоолорун билгизип,
балдарды бир сыйра кийинтип ошол жерде биздин акелер да жүрдү. Инилер бар экен, ошолорго иштеген иштерине ийгилик болсун. Аллах таалам ошо бир бергенин эселеп кайтарсын. Ушул жакшы иште жарышкыла дейт го. Жакшы иште баарыбыз жарышып турайлы. Бул жашоо, кыска жашоо, ким канча жашаарын бир гана Аллах таалага маалым да. Ушул жашоодо бири-бирибизди сыйлап өтөйлү, аке ине болуп, агалардан үлгү алайлы, инилер бизден кийинки инилерге үлгү көрсөтөйлү колдон келишинче. Эми Кудай буюрса 9-майга буюрса сборго оюнга барган жатабыз. Аллах таалам баарыбызга күч кубат берип, буюрса эрден дагы ийгилик менен эми баягы настрой утуш керек деп барып атабыз. Эми буюрса ошол жерден бирди алып кийинки биринчи лигага өтөйлү. Агалары ушактанбай үмүт этип буюрса утса экен биздин балдар деп туруп атасыздар. Ошо үмүтүңүздөр акталсын. Не дейбиз? Кызы аманчылыкта, жакшылыкта ушундай дасторкон үстүндө жакшылыктарга жолугуп турайлы. Сиздер мынакей уюштуруп берген ушул жердеги бир туугандарыбызга, Манасыр, жалпы Манасыр районунун көк бөрү сүйүүчүлөрүнө Аллах таала ыраазы болсун. Эки дүйнө бактылуу берсин. Кандай жакшы тилектер тилеген болсо, тилектерин кабыл кылсын. Ошол жерде мына кызмат кылып чуркап жүргөн инилер, чоң рахмат. Бар болгула, аман болгула. Жаза бул жакшылыгыңар эселеп кайтарылган болсун. Чоң рахмат. Ассалому алейкум акелер, кандайсыздар? Биринчиден баарыңыздарга ден соолук, узун өмүр. Кыска нуска сүйлөп коеюн. Анан мына Манас бирге барып ойноп келип аткан жигиттерге билегиңерди күч кетпесин. Ошол биз колдон келген эмен жардам берип турабыз. Аттан болобу, башка жана болобу, ошо жардам берүүгө аракет кылабыз колдон. Ассаламу алейкум, урматтуу жамаат, акелер, бүкөлөр, инилер, туугандар, ушу ынтымак чайына кош келдиңер. Буюрса ушу жаш инилер уюштуруп, ушул сый тамакты, ушул кезинде бир районду жарык эттирген акелерди чакырып, сый урмат берген жигиттерге алкыш айтып коюшту туура көрүп турам. Анан ушул өтүп кеткен акелердин жаткан жерлери жайлуу болсун, имандар саламат болсун. Анан акелер ар дайым аман болуңуздар, ден соолукта болуңуздар, үй бүлөңүздөр менен бактылуу болуңуздар. Анан ушундай бир жыйын болуп атат, буюрса ушул улуттук оюн болгон көк бөрү сүйөрмандары, салым кылгандар, көк бөрүчүлөр, спортсмендер чогулуп бүгүн буюрса мен ойлоп турам бунун жыйынтыгы жакшы болот. Кудайым буюрса, аккан арыктан суу агат дейт. Мен ойлоп турам ушул болгон иш дагы бир кайталанат го депчи. Ушундай бир ынтымакта болуп турсак, колдоп турсак, жакшы сөз айтып турсак, ушул ийгиликтер жаралат деп ойлойм. Анан ушул чабып жүргөн балдар атыңар мүдүрүлбөсүн. Ар дайым ушул өжөрлүк өнөрүңөр өргө чабып, амал-көйлүк менен жакшы районубузду сүйрөйт деп ойлойм. Азыр буюрса көк бөрү өнүгүп атат, Кыргызстанда актуалдуу болуп атат. Ушу биздин район алдыңкы райондордон болот деп ойлойм. Ар дайым ушул ортобузда ынтымак болсун, жылуу сөз болсун. Ушу менен жыйынтыктайлы дейм. Анан ушул уюштурган ушул жаш инилер, Алла ыраазы болсун. Ушуларга аксакалдар бир жакшы батаңыздарды берсеңиздер, ушул Кудай буюрса бүгүн жакшы акыл ой насааттарыңыздарды айттыңыздар. Ошол кел жигиттер. Куанбек, Самар, Кутуш. Шүгүрлөр бир гана Аллага гана болсун, пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламга салам жана салаваттар болсун. Ушул чайды уюштуруп аткан Манас бирдин эски командасына да, азыркы чыгып аткан жаңы командаларына чай берип аткан балдарга да Алла таалам миң бертө ыраазы болсун. Үйүңөрдө бала чакаңар менен аман болуп, жакшылыкта эң жакшы күндөрдүн ушундай күндөргө жолуккула дасторконуңарда. Анан кийин элибиз, жерибиз, журтубуз аман болсун. Ошолордун ичинде баарыбыз аман болоюк. Бала чакабыз менен, тууган уругубуз менен, жерибиз менен. Эмки буюрса келаткан 9-майда жаңы командабыз Алла буюрса жеңиштүү кайтсын.
Адан тышкары мынау ынтымагыбыз ортодо ушинтип дайыма жакшылыкта отурганга насип кылсын Аллахым. Баардыгыңарга ийгилик, жакшылык, рызкы насип кылып берсин.